Өзгөрүү болот деп ойлойм. Анткени ушу Обама өзүнүн сүйлөгөндөрүнөн ушу Россия менен ушундай кызмат отношениялери жакшы болот деп айтты эле. Россия болсо бизге жакын. Анан кийин ушу Американын көптөгөн ушундай базалары дүйнөдө жайгашкан. Ушу мисалы биздин Кыргызстанда деле Манас аэропорту бар. Мүмкүн ушул Афганистанда, ушу Иранда согуштарды бүтүрүшү мүмкүн. Анан кийин биздин базабыз биякта көптөгөн проблемалар чыкты, жанагындай митингдер чыкты. Биз ушу базаны кетириш үчүн кетип ушундай көптөгөн жамандык бизге кылат деп. Менимче ушу эми Обама болгондон кийин ушу база биздин Кыргызстандан кетет. Америкада болуп өткөн кечээги шайлоо бул менин оюмча бир гана Америкага эмес, ошондой эле бардык өлкөлөргө таасир этет. Ошону менен бирге Кыргызстан жана анын жаштары. Биз өзүбүз билгендей эле бул келечек бул өзү жаштардын колунда. Менин оюмча бул Обаманын жеңиши бул мындай жаңылыктарга алып келет дейм. Мисалы эгер Маккейндин өзүнүн сөзүнө айтканына караганда, ал Буштун гана позицияларын ошолордун колдоосу боюнча кетип жаткан. Ал эми Обамада бул мындай жаңы нерсе, жаңы инициатива деп койгондо ушундай жаңылыкты жаратып турган, ошондой эле жаштардын пикирине туура келе турган пикирлери болчу. Ал эми анын кара жүздүүлүгүн айта турган болсок, бул Америка өзүңүздөр билгендей эле абдан артуудуу расадагы адамдардан турат. Ошондой эле мындай ал жакта абдан көп адам мындай башка өлкөлөргө салыштырмалуу. Бул деген анын кара экендигин жана ошо кара адамды президент кылып алганын натыйжасына мен айтып кетермин. Бул значит себеби ушундай дүйнөдө бир гана анын адамдын сырткы келбетин эмес, анын позициясы, анын ой пикирлиги, келечекте кандай мындай түрдүү максаттарына карап баалоосу керек дегенди билдирет деп ойлойм. Ойлойм бул өзгөрүш болот, анткени Обама жакында өзүнүн политикасын айтып кетти, өзүнүн позициясын. Ал айтты, биринчиден өзүнүн мамлекетин өнүктүрүш керек, андан кийин башка мамлекеттер менен уже жумуш, торговый отношения куралы деп айтты да. Кыргызстанга ошо Америка Кошмо Штаттарынын отношениялары менимче жакшыраак болот. Себеби Обама мындай гибкий, башка жактардан көп нерселерди алгысы келет. Например, республикалык партиясы анчалык көп мындай жакшы башка кишилерди киргизгенди, андан башка мындай иностранный программаларды киргизгенге каршыраак болчу. Саясаты менимче ушундай согуштар азыраак болот. Себеби менимче алар Обама менимче мындай конфликттерди жаман көргөн киши өзү. Мен көп сүйлөгөндөрүн уккам. Америкада жүргөндө деле абдан мындай жакшы одобрять этип, менимче ушунчалык дүйнөлүк саясатына чоң вклад кылат. И мындай дискриминация ошолордун баары азаят деп ойлойм.